Негизи соода сатыкта mutlak болгону жакшы. Mutlak дегени эч бир шарты жок. Базарга бардың, товарды алдың, акчаны бердиң, товарды алып келдиң, болду. Ушул эң дурус байы ушул соода өзү ушундай болуш керек келечекте. Эч бир нерсени шарттабастан, шарт койбостон эле эки тарап ыраазы болуп эле чечип койсо эң жакшы ушул соода. Бирок уламалар адамдардын, баягы соодагерлердин үрфтөрүн эске алып, адамдардын зарылчылыгын эске алып, кээ бир шарттарды соодада жайыздешкен. Бирөөсү муктазай акт деп айтылат. Муктазай акт дегени биринчи шарт бул ошол шартты бай соода өз келишим өз талап кылат. Келишим өз талап кылган шартты муктазай акт деп айтылат. Акт өзү келишим ошол шартты талап кылат. Экинчиси келишим шарт талап кылбайт, бирок келишимге ыңгайлуу. Келишим түзгөнгө ыңгайлуу болот, мунасип болот. Мулайым, мунасип шарт айтылат. Үчүнчү шарт бул соодагерлердин арасында мутаараф болот. Соодагерлердин үрфүндө бирдекени сатса, ушундай жол менен сатып алат, сатат. Бунун шарты мутаараф деп айтылат. Мына ушул 3 шарттын негизинде бай дурус болот, жайыз болот. Дагы бир сүрөтү бар, ал сүрөттө байына жайыз болуп калат. Ал сүрөтү шарт койгондо сатуучуга, же алуучуга, же товарга пайда болот. Сатуучуга, же алуучуга, же товардын өзүнө пайда боло турган болсо, анда буну бай фасид, шарт фасид болгон себептүү бай фасид деп айтабыз. Түшүнүктүүбү?